бир туугандар, бул орозо айы, бул Курандын айы. Алла Таала Куранда айтат: "Шахру Рамадан аллази унзила фихил Куран". Аллах субханаху ва таала орозодо, Рамазанда Алла Таала Куранды түшүрдү дейт. Ал Куранда силер үчүн хидаят бар дейт. Демек бул Куран айы болгондуктан биз келиңиздер ушул орозодо көбүрөөк Куран окуганга аракет кылалы. Кеде Куранды жакшы окуй албагандар бар болушу мүмкүн. Алар максат коелу, Курандын тамгаларын жаттайлы деп. Егер тамганы такыр билбесеңиз, орозо ичи тамгаларды жаттап, өз ордунан чыгарып, бир аз сөздөрдү кошуп калган болсоңуз, сиз үчүн чоң жетишкендик. Кийинки орозого Куран хатым кылганга даяр болуп каласыз. Егер Куранды окуй алгандар бар болсо, Куранды көбүрөөк окуганга аракет кылалы. Жакшы окугандар болсо, колдон келишинче жума сайын хатымдарды кылганга аракет кылалы. Бир күндө мынча окуймун, ушунча бет окуймун, же ушунча барак окуймун деп, же бир айда бир жолу хатым кылсак деле, бул чоң биздин жетишкендик болот. Бир күндө бир пара окусак деле, 30 күндө Куранды толук түшүрүп коебуз. Бул Куран айы, бул ибадат айы, бул зикир айы, жан дүйнөнү тазалоо, пейилди, кулк мүнөздү оңдоо, Аллага жакындык боло турган ай болгондуктан биз келиңиздер ушул Куранга көбүрөөк көңүл буралы. Мына биздин мазхаб ээси болгон имам Абу Ханифа, имам Шафиилер Куранды бир айда 60 жолу хатым кылганга чейин жетишкен экен. Күндүзү бир жолу, түнүндө экинчи жолу хатым кылып койчу экен. Бул Куран айы деп көпчүлүк алымдар ушул кебир жумуштарын, сабактарын дагы токтотуп, Куран айы келди, Куран менен өткөрөбүз деп такай баягы орозону Куран менен өткөргөн экен. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан сөзү бар: "Ал-Курану ва-сияму яшфаани ли сахибихи яумал кыяма" дейт. Куран менен орозо кыяматта Куран окуучуга, орозо кармоочуга шафаатчы болот дейт, ортомчу болот дейт, бейишке киргенге. Орозо айтат экен: "О Аллахым, эртеден кечке чейин бул тамак жебеди, суу ичпеди, чаңкады, кыйналды, ортомчу кылгын, мени бейишке кирсин" дейт экен. Ал эми Куран болсо бул түнү менен уктаган жок, мени окуп чыкты деп айтат экен. Демек ушул эки ибадатка өтө көңүл буралы. Мына негизи Куранды мусулман адам күн сайын окуш керек, бирок орозодо дагы бул өзгөчө болот. Сооптор ашыкча болот, берекелүү күндөр, айлар.